Саламатсыздарбы? Мен аты-жөнүм Аскарбеков Самарбек. Токтогул районунан келдим. Асанкалы Керимбаев кусалык дендерин аткарып берейин сиздерге. Кезигип жылдардын бир жылдарында кайрымсыз айлардын бир айларында кайдадыр алып кеттиң жаштыгымды, жер чийген чачтарыңа байладың да. Кайдадыр алып кеттиң жаштыгымды, жер чийген чачтарыңа байладың да. Керүүлүк бүтүн бойдон тушап түшүмдө өмүр менен ушаланып, узун түн элесиңди унута албай, унчукпас болуп кеттим косаланып. Узун түн элесиңди унута албай, унчукпас болуп кеттим кусаланып. Коноктой жылдар өтүп талчыланып, күмүс сап камчы менен камчыланып, ой ташта тегирмендин парасына кегүнү калгым келет кайчыланып. Ой ташта тегирмендин парасына кегүнү калгым келет кайчыланып. Самарбек жакшы. Асанкалы Керимбаевдин Кусалык деген эң мыкты чыгармасы. Негизи Асанкалы Керимбаевдин ырын аткарыш үчүн ушундай диапазону чоң, ушундай жазганда өзү ушундай термелип кандай сонун аткарчу эле, тим эле ыйлап жиберчүбүз. Сен да ошондой деңгээлде аракет кылдың. Неге биздин азыркы кыргыз балдары аккордеон менен ырдасаңар эле обязательно эле бир үнүңөрдө деп эле кыспас керек. Силер эркексиңер, коңур үн болуш керек да. Кана биздин илгерки ырчылар коңур үндүү эркек, мына мырза ырдап атат деп. Үнүңөр эмнеге ичкерип баратат да, мен таң калам. Бул ырды деген мындай мужественный, сонун бархатный үн менен жанагы созгон жерлерин дагы ушундай кенен берип ырдаш керек да, туурабы? Ошондуктан бирок сен музыкальный эбең жакшы экен. Аккордеонду өзүң чертип, өзүң ээчип жакшы ритм темптен калган жоксуң. Ушул единственный ушу мурдуң менен ырдап атасың. Анан ичке мындай кысып атасың үнүңдү. Кыспаш керек. Эркектер мындай щедрой душой күндү ушундай бир кое бериш керек да. Ой, атаң көрө ушул эзди го. Асанкалы Керимбаевдин ушул ырды, ушул баланы Самарбекти укса болмок дегендей аткарыш керек да. Ушул раз сен ушул Керимбаевдин ырын алгандан кийин. Керимбаевдин ырын аткарыш үчүн абдан татаал.
Бирок мен айтам, сени тарбияласа болот экен, музыкальность бар экен сенде. Мен айтам, жакшы, ооба деп. Баракелде. Жалпы мырзаларга дагы кулагына күмүш сырга Чолпон эжекем сонун пикирди айта кетти. Аттын жалын кое бериш керек экен, ушундай тизгинди бош коюп ырдаш керек экен. Рахмат. Эми Сирадин агай кандай дейбиз? Чолпон урушуп атпайбы? Эркектердин үйүңөрүн ички болуп кетет. Мен айтат элем, кыздардын үйүңөр жоон оюп кетти депчи. Эми тамаша. Бирок деген эми Кудай берген аргирдин ар кандай үйүнө болот. Бирок негизи музыкалык баягы титиң, өзүңүн денеңде, өзүңүн мындай туюмуңда музыкалык мындай жакшы нерсең бар экен. Эми экинчи турда бул долбоордун максаты мындай болуп атпайбы? Эми азыр биз 21-кылымда жашап жатабыз деп атпайбызбы? Ооба. Ошондуктан биринчи аспап менен биринчи угуп алып, анан ушуну эле жакшы мына өтө эстрадалык багыттагы болбосо дагы мындай бир башка бир фольклордук же болбосо бир оркестровканы жакшы жасаган балдар болот азыр мына. Ушундай бир оркестровка менен жакшы ырдап чыксаң, ушул эле ырды. Менимче жакшы эле болот деп турам. Менимче экинчи турга өткөрүшүбүз керек деп турам. Рахмат агай, бар болуңуз. Эми долбоордун автору кандай ой айтат болду экен? Самарбек тембри кооз жакшы, ырчы болот, жеп жөп берсе мал болот дегендей окутса болот да. Анан сөздөрдү айрыкча жаштар сөздөрдү кандай укса ошондой эле ырдай берет да. Мисалы үчүн тирүүлүк бүтүн бойдон тушап алып, түшүүдө өмүр менден ушаланып дейт да. А сен түшүмдө деп атасың ошону. Түшүмдө эмес, түшүүдө өмүр менден ушаланып. Ошогон бир эле тамга сөздүн маанисин башка жака буруп жиберет да. Ошондой нерселерди кийинки экинчи турда ырды тандап алганда сөзсүз текшертип, кайсы жеринде кандай болуп атат, ошону каратып алгыла да. Силерге сага эле эмес, ушул көрсөтүүнү көрүп аткан өткөндөрдүн бардыгына кулагына күмүш сырга деп айтып коеюн. Абдан жакшы айттыңыз. Бир тамгадан гана бүтүндөй маани өзгөрүп кетиши мүмкүн, толук мүмкүн. Анан дагы сахна адамдары үчүн кийим дагы өтө маанилүү. Токтоо эже, кандай дейсиз? Самарбек эмне дейбиз? Болот го, классикалык эле кийинсе, өзү спокойный бала экен. Андан башканы элестете албадым. Болот. Чоң рахмат. Алтындай болгон пикириңиздерге Самарбекти узатып коелу кол чабуулар менен.